Урматтуу телекөрүүчүлөр, Жан Үйлө программасы сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программабызга биз атайын меймандарды эне балан чакырганбыз. Алгач мен сиздерге тааныштыра кетейин. Тумар Журоева, Каракош шаары тазалык ишканасынын кызматкери жана Иманзат Амандыков, Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайынын 4-курсунун студенттери катышып отурат. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Саламат. Жаз жыттанат музыканын илеби, шатка бөлөй, алып учуп сезимди, көңүл кушу булут болуп өсүнчө жан дүйнөдө тербеткендей бешикте. Мына жогоруда мен сиздерди тааныштырып өттүм телекөрүүчүлөргө. Мына эми Иманзат болсо ушул биздин музыкалык окуу жайында окуп, мына ушул музыкалык өнөр дүйнөсүндө кызыккан балдардын бири экендиги өзү эле белгилүү болуп турат. Ырдай тургандагы, мына аккордеондо ойной тургандагы өзүнүн чоң таланты бар экендиги. Ал эми мына Тумар эми сага келсек, эми баягы биз эне бала деп жогоруда айтып кетпедикпи? Анан эми сен өзүң дүн баягы Тоңур айындагы Бөкөнбаев айынан болосуң өзүң дагы, бирок буга музыкалык кесибиң, билимиң жок болсо дагы, бирок ушул өнөр дүйнөсүнө кызыгып бала чагыңан бери келатасың да, Ушул өнөр дүйнөсүн кандай аркалап калдың алгач? Ушул жөнүндө токтолсоң. Мен бул саламатсыздар. Өнөр дүйнөсүнө кызыккан себебим мен өзүмдүн апам казак кызы болгон. Ал ошо ырга, күүгө жакын, кошоого айтат эле, жамакташтырып ырларды эме кылат эле. Ошол энемден өтсө керек дейм да. Ошо өзүм эле жан дүйнөмдө ырга жакын болдум. Кенедей кезимден баштап мектептерде ар кандай кароо сынактарга катышып ырдап жүрдүм, бирок музыкалык билимим болгон жок. Мен өзүмдүн кесибим болсо илгери ушу Союз убагында бул жерде кооперативный училище болгон. Аны окуп бүтүп, аны кызыл диплом менен окуп бүттүм дагы. Ошо Караганда шаарындагы кооператив институтта эме товаровед, ал кездеги ушундай кесип эле, товаровед промышленных товаров деп ошону окуп бүткөн болчумун да. Анан баягы бул талант Кудайдан берилсе керек дейм да. Ошол баягы жан дүйнөңдө ичиңди эме кыла берип, мындай өзүм үчүн ырдап коем, тойлордо ырдап коем, ушундай эме болуп жүрөм. Анан бирок баягы балдарга өтөт экен да. Анан балдардын баары ушу музыка жандуу, музыкага жакын. Өнөр дүйнөсүнө жакын адамдар. Анан эки кызым дагы ушул музыка тармагында окуп бүтүштү. Мугалим болуп музыкалык мектептерде иштеп атышкан, бирок азыр ошо шартка байланыштуу декретник үйүндө отурушат да. Анан эң кичинекейим ушу көкүрөк күчүгүм. Бул болсо ошо дагы музыкага шыктуу экенин билип, ошо айылдагы балдар музыкалык мектебине бергем. Анан ал жактан 5 жыл окуп бүттү дагы, бул жакка келип Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайында аккордеон классында окуп атат. Анан эми буюрса быйыл 4-курс. Анан эми быйыл бүткөндөн кийин мындан ары карай улантып консерваториядан окуйбу, баламдын иши кылып өзүнүн тандоосун сыйлайбыз да, же башка окуу тармакка кетеби, бирок өздөштүрүп алды да музыканы. Ошо өзүнүн келечегине жараша болот. Тандоосуна жараша болот. Анан эми комузду кандайча чечип калдыңыз экен эми? Комузду болсо өзүм аябай кызыктым комуздучу. Анан мага деле эч ким үйрөткөн киши болгон жок. Өзүм эле мындай эме кылып койгоп көрүп, анан бияка салсам окшошуп калат. Анан өзүм эле үйрөндүм да, самоучка. Мен окуган жокмун эч жакта. Анан эми Тумар баягы мынакей ушул комузга салып, огондурларды да айтап жүрбөйсүңбү? Анан бизде Кундуз таштан Алиева деген ырчы кызыбыз бар, ошонун ыйык сезим деген бир жакшы ыры бар эле. Кезек берсек энди. Ошолорду аткарып берейин анда. Баланы кимдер сүйбөгөн, бапестеп багып күйбөгөн, баласы үчүн жок чыгар башына азап үйбөгөн. Тумолоп калса баласы, түгөнөт экен аргасы, берүүгө даяр жанында болсо эгер анын айласы.
кыйналып бала бакпаса, унутат кыйын күндөрүн, эмгегин улуу актаса. Элжире ойлоп күнү түн, эртеңден үзбөй үмүтүн, эси болуп жашоонун, эн ата жашайт бал үчүн. Балдарым менин кымбатым, кыздарым менин сырдашым, жаралбай калганда алар жашамак эмес курбашым. Бала деп согот жүрөгүм, бал үчүн жашап жүрөмүн, бел байлап мындан арыда, бал үчүн өмүр сүрөмүн. Бассам да турсам тилегим, балдарга бакыт тилеймин, баарынан күчтүү сезим бул, бала сүйүү деп билемин. Бактылуу болуу бул кызым, жанада өмүрлүү болсун тилегим. Рахмат. Каркыра деген кандай куш кайрылып конот бала үчүн, аккуу деген кандай куш айланып учат бала үчүн дегенде, мына жогоруда балага арнаган эненин бай сүйсө, андай жакшы. Анан эми Иманзат, сен дагы мынакей өзүң бир туугандарың бар, мына өзүңдүн апаң дагы мынакей өзү экен дегендей. Ушуну окуу жайында окуп атасың, кандай аккордеон бөлүмүндө окуулар? Ушул жөнүндө токтосоң. Окуулар буюрса жакшы болуп атат. Даярдан жанагы 4-курстун аягында гост беребиз да, биз экзамен беребиз. Ошого даярданып атабыз. Бүтүүгө, Ооба, бүткөнгө. Кайсы агайың окутуп атат эми аккордеондун? Керимбек уулу Адлет деген агайым. Ошо баягы музыкалдык школада окуп жүргөн кезинде да окуткан. Анан айылда бүткөнүмө себеп, мияка келгенде да Ыбырай Тумановго келсем, агайым миякта да агай болуп аткан кез экен. Агайым. Кайра эле ушул агайыңа жолуккан экенсиңдер. Ооба, кайра эле ушул. Адашып кетпей элечи. Ооба. Карачы, тагдырдын буйругун. Бириктип койгон. Демек, билим алыш тереңирээк болуш керек да. Агайыңа мурда үйрөндүң, дали үйрөнүп келатасың да азыр. Ооба, буюрса акырын. Анан эми мына Тумар, мына сен ырларга келип токтолсок да, ырларды ушу кантип тандап аласың? Өзүңө ылайыктуучу. Мен көбүнчө бала жөнүндө, ата эне жөнүндө, анан жүрөгүмө жаккан ырларды эме кылып алам да, жаттап алам. Анан ошолорду ырдап жүрөм өзүмдүн эмем үчүн да, бир. Туура. Ооба. Ар бир адамда өзүнүн көңүлүшүн деп коет го, жүрөгүнө жаккан ырларды тандап алып бирдей эмес, алып чыгат элге жеткирип, э? Анан жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деген ошол сөз кылган да. Мына бизде Элмирбек Иманалиев деген чоң акын бар эле дегендей, Төкмө акын эле дегендей, обончу да болгон ал киши композитор. Канча деген оңдорлар жазып кетти дегендей. Ошондо бир татынакайлар бар эле. Ооба, ошо Элмирбек Иманалиевдин жана Булбулум деген ыры мага жагат да, ошону ырдап жүрөм. Жакшы болот анда. Кезекти берелем да. боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет кечте, биз жүргөн алма бактей болжоп сайрап. Ал бакта адашып күгүм калган, аршактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген дүрүлү таңдан. Булбулум, булбулум ай, булуккан коргорум ай, бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум, булбулум ай.
Канчайсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан жок ий боздобогон. Жашыймын көбестеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкаң эй окшобогон. Сайрашың өткөндү эске салып, санаркайм бул күндү четке калып. Булган булбулдай сени жоктоп, буйруксуз сүйүмдү жектеп алып. Баспай булуктуң неге мынчай, булбулум булбулум ай. Булбулум 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 ай, булуккан бургурум ай. Бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум булбулум ай. Rahmatı mına geremetir oldu. Bulbulum. Eme biz mınaki iman zatta buna katışıp ardayın dep totoşuydu. Ayrıca me bayakı yaşlar görünce giyinki mezgillerde Rıspay Abdülkadir'in belirli. Asangalı Gerimbayev degen. Mana bizim delege mınaki geremet yoğunçular var. Aksoy Atabayep degen atabız ne degen bir yerden ya. Duldulu olğan da istanda. Cuma Bidin Şaraliyev degen. Ama Rıspay Abdülkadir'in bir sözü var özüne aytkan. Bay oşta işlep yürümezdi. Irdın atası Aksoy dep. Biz Milayla kalabız depçi. Biro hazır bugünkü günde mına Irdın peri Rıspay dep atap жүрөбүz, э? Ооба. Şularlarga kандай kejiktin? Жолукту кандай тандап алдың? Мен деген негизи ушул азыркы учурда илгерки ырларды ырлап чыкканга көп басым жасап аткан учурубуз. Баягы эми азыркы жаңы чыгып аткан ырларды эле жаман дебейбиз, бирок баягы улумунда угушпайт да сөзүн ачыгычы. Анан биз колдон келишинче ошо сиз айтып кеткен Рыспай Абдыкадыров, Аксубай Атабаев аталарыбыздын чыгармаларын ырлап чыкканга толук аракетибизди жасап атабыз азыркы учурда. Ошол боюнча илгерки ырларды жаңыртып чыгарганга. Эми телегөчөлөр кайсырды аткап берсем деп турасың да. Азыркы учурда ушу интернет булактарына да хит болуп аткан учуру Түмөнбай Колдошов агайыбыздын Көздөрүң менен коштошу деген чыгармасын аткарып берейин анда. Көздөрү көк асман, көздөрү
mınaki çankap dursam toğu bulakı özünçe ergü verip muzikalar düne. Çalıkkanım, çarçakanım unutup kuat alam alatolu özünçe dep. Nağırdan bizim telegörüşülerde bir rahat alı ve tolkudan turgan çağıdır. Akartönün kolunda turat degen öyle, mınaki Irsbay Abdülkadirov'un da var, esinde degen bir keremetleri var. Anda yine böyle atmayız mı? Anda sen apana özüp versek öyle, şuları boyunca. Olalım. Qarap dursam elesingdi сүрөттөн эске түшөт көлдүн жеги гүл өскөн эсиңдеби кечиндеги сырдашым суруп чыгып таттуу сөздөр жүрөгүмдө сүйүп турса чыдатпай жүзүң жанат балбылдаган чырактай суктан көрдүм суусар сырдың кайрадан эзилтеден бирге сансыз жылдыз бизди гана карашып сени менден мени сенден талашып көккө жүрдү ойноп гүлдүк жаркыным кетки чекти аппак болуп таң атып бирок мезгил өткөн сайын арылап тетири карап уруласың арыба азаптарды арман күчөп жүрөгүмдү үмүт менен дарылап тартып арман күчөп жүрөгүмдү үмүт менен дарылап. Рахмат. Мына эме тумар bu komuzdu çerteverdasang esке түшөт да баягы биздин комузчу чоң ырчы обомчу эжекелерибиз да болгон аталарыбыз да болгон ошол мезгилдерде Канымгүл Досмамбетова деген эчеке мынакей кызыл өрүк дегенди кандай алып чыкты эле. Ал эми мына ушул эле чөлкөмдө Түбүр айылындагы Тал суу айылынан чыккан Эке Мукамбетов дагы не деген керемет обомчу болгон. Анда эле ал кишинин деле билими болгон эмес. Болгону бир 8 класс билими менен эле ушул филармонияда иштеп калып артист болуп, анан не деген обондорду жазып 100гө жакын. Керемет оғындардың азыркы бүгүнгө чейин кыргыз элинин жүрөгүндө жашап келатат. Мындай таланттуу адамдар көп негизинечи. Демек мындай караса адам өзү эле баягы жан дүйнөсүнөн бири берилген адамдар болот экен да. Чыгармачылыкка, өнөр дүйнөсүнө дегендей. Анан эми ушул Эке Мукамбетов жөнүндө дагы. Ушуларын кандай таанып алдың, таап алдың? Ушул негизи жүрөгүмө жакын болду да. Эке Мукамбетовдун ушу эски ырлар көбүнчө жагат, көбүнчө баягы эми ырдап жүргөн элдик мүнөздөгү ырлар. Ооба, репертуарымда ушундай эле көп ырлар бар, элдик мүнөздөгү анан. Ошонун ичинен ушул өчпөсүн менин үмүтүм деген ырларды берейин. Жакшы болот энди.
жапчаш балача, сүйлөсөң бир сөз талаша. Бакыттын минип кемесин, күнгө да калам жанаша, күнгө да калам жанаша. Чекемден терим тамчылап, эмгекке жанды камчылап, чалыккан кезде күч берген, жагасың ойго шамчырап, жагасың ойго шамчырап. Тамылжып таныш жамалы, таңындай сулуу каламын, турмушту жиреп сен менен, чагылган болуп жанамын, чагылган болуп жанамын. Махабат чачкан күнүмсүң, маңдайга жанган күн өтүм, өчүрө көрбө жарыгым, өчпөсүн менин үмүтүм, өчпөсүн менин үмүтүм, өчпөсүн менин үмүтүм. Кандай керемет, анан саптары дагы ушундай ырдын маңызы да жакшы да, маанилүү да. Анан эми Иманзат мынакей жогоруда апаңда айтып кетпедиби, сен эми азыр бүгүнкү күндө Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуучунун 4-курс студенти. Анан ушу келечекке дагы балким багытылат го деген кандай ойлоруң бар келечек жөнүндө? Келечекте негизи ушул жана айтылып өткөн Рыспай Абдыкадыров, Асанкалый Керимбаев, Субай Атабаевтай ушундай агайларыбыздай бир чоң улуу бир ырчы аккордеонист болсок деген негизи баягы Тилек бар. тилегибиз бар. Бар үмүт бар. Ооба, үмүтүбүз бар буюрса. Дагы колдон келишинче колдон келген аракеттерибизди жасайбыз. Ошол баягы улуу жанагындай аккордеонисттердей болгонгочу. Анан бирок бул жерде билим алыш керек го да, менимче. Дагы улантам деген ой барбы деген жогорку окуу жайларында мисалы үчүн, э? Аба Кудайым буюрса, мыякты бүтүп консерваторияга барып, аяктан окууну уланталы деген оюбуз бар негизи. Аякта да башка таланттар бар да, кездеше турган. Аякта да башка таланттар бар. Көп. Алардан үйрөнүш керек көп нерсени. Алардан дагы ушу. Аякта консерваторияда таныш абаларыбыз бар. Азыркы учурда ошол жакта окуп атат, аякта жашап атат дегенде биз эми баягы Караколдон барганда барып көнүп кеткен бир аз оорураак болуш керек. Бирок баягы жакта абаларыбыз бар үчүн мындай коркпой элебиз да эч нерседенчи. Канчалык терең билим алсаң, ошончолук өзүңдүн дагы өнөрүңө өргө чабылып артат. Баягы билим ийне менен кудук казгандай деп элибизде бекер айтпайт да. Канчалык окуш керек, издениш керек, аракет кылыш керек дегенде. Канчалык тереңдеп билим алсаң, жогорку жакыйдарын бүтсөң, анан ошондо гана өнөр дүйнөсү дагы бийиктей баштайт да. Туурабы? Буюрса. Анан өзүңдүн бир туугандарың дагы мынакей апаң айтып кетти, бар эле. Эжелериң дагы мындай экен, музыка дүйнөсүнө жакын экен дегендей. Өзүм негизи 5 бир тууганмын. Эң баягы көкүрөк күчүгө деп коет го. Ошондоймун. Эң улуу абам бар, анан 3 эжем бар. Эжелерим үчөө тең ырдайт, абам баш болуп. Ушу аялга барганда кыйнап эле ушу аккордеон четтирип ырдай беришет. Үй бүлөдө бар экен да. Үй бүлөдө бар, Ак канарыктан суагат деген ушул. Сага дагы айрылып келген экен да. Ооба. Анда бир азыр бизде жакшы ырым бар экен. Жолдошбек Мамажановдун
Сүрөтүңө. Кырлатайсың. Анан деген ушул учурдан пайдаланып азыркы бүгүн Бекзат деген абамдын айылдагы туулган күнү. Учурдан пайдаланып салам жолдойбуз. Туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Баягы ушундай жакшылыктарда чогулуп, ар дайым ушундай бир туугандарыңар менен аман болгула. Жолдошбек Мамажанов агайыбыздын Сүрөтүңө деген чыгармасы силер үчүн жаңырсын анда. Каалап коюңуздар. Жан Дүнө программасындагы ошол Бекзат агага өмүр карайт биз дагы. Чоң рахмат. Келечеги кең болсун, өрүшү да болсун. Бекзат агасы атасынын ордунда бул 4,5 жаш кезинде атасы өтүп кеткен, ошол агасы атасынын ордунда да. Жакшы. Мына агаң эстегениңе рахмат. Аткарып берсиңер. Sağtali özün gelgen жалгыз сүрү Сакталуу ошол бойдон менде жүрү Тиктишиң тамашалап турганыңды Карап күлгөн жүрү Сезимге бир башкача ой түшүрү Өкүнөм сен айдалбай кеткениңде Калбайды Иш болбосо бизден бири Эгерде бирөө болсо менде
Manzat rahmat demin tumar mындай деген bir жақсы сөз бар ғой деймін. Ата асқалы то, ене борындағы бұлақ, бала күйіп тұрған шамшырақ депші. Ал ана мен мына жоғарыда да айтып қалдың, баяғы өзіңе бой балдарды чоңойтып өстіріп дегенде жетіліп келіпсің. Ал ана мен ушул қуанғаным, бұл жерде сүйінгенім. Сен ушул балдарыңды жан дүниесін тазартып, музыка дүниесіне тартқаның. Шығармашыл адамдардың өзінің жан дүниесі таза болады негізі. Башқаларға қарағанда да. Ана неме балдарың да өсіп келептір, қыздарың да өсіп келептір дегендей. Өзіңдегі мінекей шығармашылыққа еш арқалық болып келатасың дегендей. Мұнан арадағы ушул ішіңден жазбай улантып, балдарыңды мына ушундай музыка дүниесіне, көркем өнер дүниесіне тарбиялай берген. Дайыма балдарыңда шығармашылық өнер болсын, бұлардағы өзінде де ошол денсаулық болсын. Ана неме біз дағы бір жақсы өзінде бір атқара тұрған бар ырың бар окшойт. Дәле Ырысбай Абдықадыровтың біз өкөбүз деген шығармасына кайрылсаган да. Bilbeyim kaydan jaralgansın sen mağa. Törölgönde mendik bolup töröldüm. Zarlap tapkan pezentimdey göründüm. Olsa sen yaralı men üçün. Ölgöndö mendik bolup töröldüm. Olsa aytı canım zarlap tapkan perzentimdey Biz oluptuk maydı yumşak gününde. Altın mağa sen eskep geç geledin. Ben sülüsüm senin ürünümde. Men görügöz senin gözünde Uktaganda senin uykun mende var. Oylarıma girişken. Bizi gömüz iki sanday barabar. Bize kömüz iki suday birike. Bize kömüz iki suday birike. Рахмат. Мына біз жан дүние программабызда бүгін мынакей ене бала деп өкөңөрдүн мынакей чыгармачыларга азын болса орын бердик. Мына жогоруда мен айтып кеттим. Мына нардагы силерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Жүбөлөңөрдө дайыма жакшылыктар боло берсин. Дайыма бактылуу өмүрлөр болсун, ден соолуңар болсун, келечегиңер кең болсун.
ырда ыр дүйнөсү түгөнбө. Senden asıl barkı bolboyt. Ömürde geremetli sen muzika gele gör. Kaçan bolsa can dünödөн bölünbödü. Irdalgандай, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жан Дүнө программасы ортоктош болдуңуздар. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.